Бул форель балыгы Талас районунун Жери Үйкен аймагынан агып өткөн Түз Ашуу суусунан кармалды. 3 сантиметрлик кичинекей чабактар 3 жылда 36 сантиметрге чейин чоңойгон. Түз Ашуу менен чоң чычкан сууларында балыктарды көбөйтүүгө өзгөчө көңүл бурулууда. Бул иштин башында Таластагы мергенчилер жана балыкчылар коому менен Альянс Алтын компаниясы турат. Биргеликте башталган экологиялык долбоор бүгүнкү күндө жакшы натыйжасын бере баштады. Биз 2022-жылы ушу Алтын Альянс менен биргеликте алар финансировать этип, биздин идея менен ушул жерге балык кой берилген. Ошо биз кой берген убакта ушу 2,5-3 сантиметрлик малёкторду сатып келип кой бергенбиз да. Мына Кудай берекесин берип, Кудай буйрса бүгүн контрольный отпуск кылып атабыз. Ошол балыктар мына 36 сантиметрге чейин чоңоюп туруп, мына өзүңөр көрдүңөр. Алтын Альянс менен биргеликте акваторпусту ушу балыктарды кой берип, мына Кудай буйрса кийинки муундарга жакшы нерселерди кылып атабыз деп ойлойбуз да. Илгери болгон деп айтат, мен бирок өзүм иштегени балык көргөн эмесмин да, бул өзөндөнчү. Мына биз малек кой бергенден баштап мына балыктар пайда болуп жакшы. Компаниянын экологторунун айтымында бул иш алгач илимий жактан изилденип, суулардын таза экендиги лабораториялык жол менен далилденген. Анын негизинде мергенчилер жана балыкчылар коому менен Альянс Алтын компаниясы бул сууларга 2022-жылы 35 000 форель чабагын кое берген. Алар жакшы өсө баштагандан улам быйылкы жылдын башында дагы Тоң балык заводунан 20 000 севан форелин чабагын сууларга салышкан. Жалпы 55 000 чабак кое берилген. Алтын Альянс компания келген учурда 15-жылы бул сууда балык жок болчу да. Анан кийин бул атайын биз илимдер академия науктан ихтио службаны чакырып келип берге каржылап анан изилдөө ишин жүргүзгөнбүз. Эмне үчүн балык жок бердечи. Анан алар өзүнүн жыйынтыгын чыгарып берде. Кормовой база жакшы экен. Балык кой бергенге болот деп заключение жазып берди бизге. Ошонун негизинде 3 жыл болду кой бергенбиз. Биринчи жылы 35 000 малек кой бергенбиз. Анан быйылкы жазда 20 000 кой берилди. Эки сууга бул жана Түз Ашуу менен чоң чычкан суусуна. Ошо менен жалпысынан 55 000 балык кой берилди, малек. Жыйынтыгы жакшы буйрса, жакшылап коргоо кылсак бул балыкты келечекте берден балыкты кармаганга кене мүмкүнчүлүк болот да, мүмкүнчүлүк. Жергиликтүү элдин айтымында бул сууларда балыктын жок болгонуна 50 жылдан ашкан, эми кайра калыбына келип жатканы кубандырат. Анан дагы кое берилген форель чабактарынын Жери Үйдүн аймагындагы сууларда жашап кетиши компаниянын өндүрүштү экология зыянын тийгизбей жүргүзүп жатканынан кабар берет. Аябай бир жаңылык болуп атат да, себеп дегенде бул жерде канча бир көп жылдан бери балык деген уже унутулуп калган, почти жокко эсе болуп калган да. Анан ушул акваторпчество менен эмилгеси менен балык алып келип кой берип көрөлү деп кой бердик. Азыр өзүңүздөр көп болдуңуздар. Мындан ары да балык жагы эле эмес, жаратылыштын бардык жагын Альянс Алтын компаниясы колдоого кызыктар. Аталган өзөн сууларда балык улоого тыюу салып 5 жылга чейин мораторий киргизилген. Бүгүнкү күндө аңчы инспекторлор жана компаниянын экологтору чогуу көзөмөл жасашууда. Ал эми бүгүнкү күндө текшерүүдө кайырмак илинген форель балыктары кайра сууга кое берилди. Негизи эле Талас облусунун сууларында балык браконьерлердин айынан кескин азайып кеткени белгилүү. Бул көйгөйдү чечүүгө экологтору мергенчилер жана балыкчылар коому менен Альянс Алтын компаниясы киришип чогуу аракет жасашууда.